саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз ботаникалык бактын Мөмө Жемиш лабораториясынын ичинде турабыз. Питомниктин кызматы бул көчөт өстүрүү, көчөттү көбөйтүү. Биздин негизги максатыбыз көчөттөрдү көбөйтүп, элдерге таратып, анан жаңы сортторду чыгарып, жаңы сорттордун көчөттөрүн көбөйтүү максатында иштейбиз да. Бул жерде энелик тамырларды көбөйтүү питомнигинде турабыз. Көчөттөр жапайы болуп эсептелет. Энелик тамырды калемче менен дагы анан топурак менен көбөйтүп, тамырынан көбөйтүп алган ыкмасында турабыз да. Энелик тамырлардын 3 маркасы бар. Орто бойлуу өсө турган MM109 маркасы деп коебуз. Анан кичинекей бойлуу көчөттөр MM109 деп маркасы айтылат. Андан кийинки MM96 деген да маркабыз бар. Алар дагы булар полукарлик деп орто бойлуу деп эсептелет. Бул негизи эмне үчүн айтып атам? Бул полукарлик, анан высокорослый, анан кичи бойлуу депчи. Орто бойлуу, кичи бойлуу. Бир тамырдан бир 5-6 тамыр чыгат да. Эртең бир күндөрү Кудай буйрса бунун баарын кесип алып туруп, алып барып тияка отургузабыз да. Ошондо мунун баарын казып алабыз дагы. Ошо тамырчасын эле калтырып койсок, ошо тамырдан эмки жылы биякта азыр 5 болуп атса, эмки жылы 10 чыгат. 10ду анан кайра ушинтип картошкадай эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин 3 жолу түптөсөк, 3 жолу түптөп турабыз. Мисалы үчүн жазында, жайында, анан күзүндө. Ошондо тиги 10 бутак чыгып чыккан эме тамыр байлайт. Ошо тамырдан эле кайра кесип алсак бул көбөйтөр. Бул энелик тамырды көбөйтө турган маточник полеси 10-15 жыл кызмат кылат да. Бул жыл сайын кесип алган сайын бул көбөйө берет. Ошондо бир түп 50-60га чейин, 100гө чейин тамыр бергенге кудурети жетип калат бир 10 жылдан кийин. Азыр жаш али, бирок дагы кызмат кыла турган жылдары бар. Ушуну көбөйтүп алгандан кийин анан количествосы көбөйтүп, көчөттөрдү жанагынтип жаңы ыкма менен отургуза турган, жана интенсивдик бактарды отургуза турган тамырларга пайдасы тие турган ушулар да. Монтип мына ылдый казып чукуп алгандан кийин өзүнүн ылдыйча, мына ылдыйраак жерине тамырча байлайт, көрдүңүздөрбү? Бул топурак үйүлүп турган жер да. Анан муну мондай кылып туруп кесип алсак, бул тияка баргандан кийин тамырча болуп өсө берет. Мондай лишнийлерин алып салабыз да, бирден кылып отургузабыз. Бул тамыр чыгат. Мындан өйдөрөөк бир 20-30 см кесип салабыз дагы. Бул подвой деп айтылат да. Ошондо бул көчөттүн астыңкы энелик тамыры. Бул энелик тамыр өзү азыр бул жапай деп эсептелет да. Бул эмнеден пайда болот? Биз дана кандай деп түшүндүрсөм, данектен чыгарып атпайбызбы? Данектен чыгарган нерсенин баары бул жапай болот да. Бул Россиядагы садоводческий институттан өздөрү табындылар маркасы менен чыккан. Муну мисалы үчүн мынтип жаткырып коюп деле көмсө, бул жерден да чыгат. Бул горизонтальный, жердин үстүндө көбөйтүү ыкмасы да. Мында биз вертикальный эле көмүп атабыз. 2 ыкма менен көбөйтүп алса болот мунучу. Бизге азыр вертикальный ыкмасы ыңгайлуу болуп атат, анткени жумуш талабы кичине азыраак тилейт да. Бирөөнү казып алсак, ошондо бирөөнөн бир тамырдан бир көчөттүн астыңкы тамыры пайда болот. Бул тамырды көчөткананын биринчи полесинен экинчи полесине алып барып отургузабыз да. Бул отургуза турган мал азыркы күз малында. Бул орто бойлуу болуп өстүргөнгө. Көчөт бийик болуп өспөйт. Кийин түшүмдүү тергенге да жапыз бойлуу болуп өсө турган тамырчалар да. Муну отургузганда жана 3 бутак болуп каткандарды бирөөсүн эле калтырабыз дагы. Үстүн бир 40 сантиметрге чейин кесип салып туруп, анан кийин муну алып барып отургузабыз. Бул энелик тамыр, астыңкы тамыр болуп эсептелет да. Ошондо мен бул маточникти көрсөтөм. Бул көбөйткөн ыкмасы бул жерден. Бул жерден бул көчөттөрдү каалаган марка менен жана айтып атпаймынбы? MM109, анан MM106 деген маркалардын тамырын көбөйтүү ыкмасы бул. Бул бизге керектүү нерсе. Мунсуз эгер данегинен сепсек, көчөттүн бийиктиги бул жана бийик, илгерки бийик болуп өсө турган бактар болуп калат да. Бул быйылкы жаңы заманбап ыкма менен өстүрө турган көчөттүн тамырчалары. Көрдүңүздөр, моякта майда тамырчалар көп чыгып атпайбы? Бул тамырчаны картошкада кылып түптөп турса, ушул жерден мындай тамырчалар чыгып, анан ошо бул буяк жактан чыккан бутактарга да тамыр байлайт да. Бул картошкадай кылып жер менен көмгөн кезде эле чыгат. Муну өзүн алып барып туруп сайып мындай калемче кылып өстүрө турганларга бул кирбейт да. Мынтип өстүрө тургандар бул башка жүзүмдөрдү өстүрсө болот.
карагаттарды өстүрсө болот каламче менен. Бул биринчи поле. Энелик тамырларды көбөйтүү ыкмасы. Экинчи полесин биз алып барып отургузуп, ошол тамырларды сортовой алмага айлантуу. Ал ыкманы мен тияка барганда айтып берем. Biz азыр экинчи полеге келдик. Экинчи поле бул жерге биз жана биринчи поледен казып келген калемчеме тамырчаларыбыз, жана MM106 маркасы орто бойлууларды. Биз тияктан көбөйтүп алгандан кийин тамырчасын кеч күздө алып келип туруп, эки ыкмасы бар да. Кеч күздө отургузуу, анан эрте жазда отургузуу. Биз көбүнчө кеч күздөөсүн пайдаланабыз. Чүй өрөөнүндө күн анчалык деле суук болбойт, ошон үчүн күздө отургузган ыкмасы аябай жакшы болуп эсептелет да. Ошондо казыла турган чуңкурчабыз где-то бир 30 сантиметрге чейин казылыш керек. Жумшак казып алышыбыз керек дагы. Отургузуп атканда бизде казылып аткан ямага азыр колдоно турган нерсебиз, кеч күздө отургузуп атканда удобрениядан салып кетишибиз керек. Бул удобрение азыр менде жок. Амафосту ар бир көчөттүн түбүнө бир 50 граммдан салып кетсек, бул амафос өзү 6 айда эзилип, анын жазга чейин жардам бере турган удобрениялардын бири. Же болбосо чирген кык салышыбыз керек да. Бул тамырчаларыбызды бири-биринен 10-15 сантиметр алыстыкта болуш керек. Аба калып калбаш үчүн тебелеп тепсеп коебуз дагы, анан сугарып коебуз. Эмки жылы жазында кайра бул көчөткө улайбыз. Кыйыштырма ыкмасы менен улайбыз. Көчөттөрдү көбөйтүп ыкмасын буяка каалаган сортубузду отургузабыз да. Бул поледе бизде азыр ушундай эле калемчелер, былтыркы отургузулган калемчелер. Буган биз уже кыйыштырып, көчөттөрдүн көччөсүн уже чаптап койдук. Бул пленканы биз көчөттөрдүн көччөсүн байлап, бул көччө сорт болуп эсептелген сорттордон бул катарыбыз Кандил Синап деген сорт менен кыйыштырылган. Бул Райка красноплодная, Кванкольс деген сорту. Ар бир сорттун атын белгилеп коебуз. Белгилей турганыбыз бул ушундай этикеткалар болот. Этикеткалардан тышкары биз журналга да киргизебиз. Мисалы үчүн Кандил Синап бул 7-чи ряд, Кванкольс 8-чи ряд деп. Илимий жумуштарды көп көңүл бурабыз. Анткени биздин эң негизги кызматыбыз көчөттөрдү чыгаруу, сортторду чыгаруу. Көчөттү көбөйтүү ыкмалары бул эки ыкмасы бар. Окулировка дегенибиз биз могу күзүндө кыла турган ыкмабызда, көччө менен кыйыштыра турган ыкмабыз деп коебуз. Экинчиси эрте жазда бүчүр электе прививка дейт да аны. Прививка ыкмасы ал башка ыкма менен жасалат. Мен сизге азыр көччө менен окулировка ыкмасын көрсөтүп берем, кандай кыйыштырыш керек экен. Энелик тамырдан, мисалы үчүн байлап аткан көчөттөн 1 жылдык бутагын кесип алышыбыз керек, көччөсүн даярдап алышыбыз керек. Ошону мен силерге көрсөтөйүн. Могу бактан азыр Боровинка деген сорт алмабыз. Бул могу жерде өстүрүп атканыбыз, бул эмне себептен өстүрүп атабыз? Мындан биз калемче алыш үчүн, бутактарды кесип алыш үчүн ушул көчөттөрдү өстүрөбүз да. Бул алма мөмө байлап аткан алмалардын бири. Көчөттүн башындагы 1 жылдык кесип алган бутактарды мөмө байлай турган бактардан эле кесебиз да. Эгер мөмө байлабай турган бактардан кесип кыйыштырсак, биздин көчөтүбүз көпкө кечигип калат. Ошон үчүн биз мына 1 жылдык бутактар, 1 жылдык бутак деген эмне? 1 жылда өскөн муун. Мисалы үчүн мына могу жерде, могу жерден баштап кеч күзгө чейин өскөн бутактын узундугу могу жерде да. Могу 1 жылдык бутак деп эсептелет. Кыйыштырган маалда бизге только 1 жылдык бутактар эле жарайт. 2 жылдык бутактар жарабайт. Мисалы үчүн 2 жылдык бутак деп мындай ылдыйраак кесип алсак, 2 жылдык бутактар уже бүчүр байлап, алма байлай турган жерлер да. Булар өспөй калат. Ошон үчүн пайдалана турган нерсебиз 1 жылдык бутакчасынан эле пайдаланабыз. 1 жылдык бутакча могу үстү да. Муну иштердин астында чогултуп алып туруп, анан жалбырактарын кесип алганыбыз, бул биздин кыйыштырганыбызга ыңгайлуу болсун деп кесебиз дагы. Анан мынча куйрукчасы обязательно калыш керек. Бышкан бүчүрлөр мына монтип кызарып, өңүнө келип кара кочкул болуп калат.
Бул куйрукчаларды эмне үчүн калтырып атабыз? Бул куйрукчалар өзү пайдаланып берсе керектүү өсүп алгычакты приниматься эткичекти. Анан муну кыйыштырганда кармап, көзчөнү салганга да ыңгайлуу болуп турушун эсептелет. Анан ар бир калемченин үстү жактары бул бышалек мына жашыл болуп турбайбы? Бул жашыл болуп турган жерлери бышалек болуп эсептелет. Муну пайдаланганга болбойт да, үстү жагын кесип таштайбыз. Биздин даярдап алган көчөттөрүбүз мына даяр. Кыйыштыруу асты деп айтылат. Эми буякта асты. Бул азыркы бул тамырлар, мисалы үчүн жана биз алып келип отургузбадык калемчелерди. Ошол 1 жылдык калемчелер болуп эсептелет. Болгон азыр биз көзчө менен кыйып келген, биз Боровинка деген сорттон кыйып келбедикпи? Ошо Боровинка деген сорт кыйыштырабыз да. Ошол катарга полностью аягына чейин Боровинка деген сорт болуш керек да. Ошондо кыйыштыра турганда энелик астын тазалап алабыз. 20 сантиметрге чейин, 10 сантиметрге чейин тазалап алып, бизге кыйыштырганга эмне керек? Секатор керек, анан бычак керек. Бычак бул атайын окулировочный бычак деп эсептелет. Бул негизги инструменттер болуп айтылат да, бул багбанчылыкта. Анан бул бычактын бул куйрукчасы бар. Бул куйрукчасы менен кабыктарды арчыганга да. Бул ыкманы, бул куйруктарды арчыган бул прививка, жазында кала турган ыкма менен жасайбыз. Азыр биз башка ыкманы жасап атабыз. Биз көзчөнү чаптайбыз. Бизге мындай пленка керек. Даярдап алышыбыз керек. Бул обычный эле ПВХ пленкасы. 1 сантиметр ширинасы болуш керек да, анан кийин узундугу 20-25 сантиметр кылып даярдап алабыз муну кесип. Түштүктү көздөй биз азыр кесе турган приклад ыкмасы менен жасайбыз. Кабыкчасын бычак менен аккуратно чөнтөкчө кылып кесип алабыз дагы. Мынакей. Мондай кылганда мондай чөнтөкчөсү пайда болду. Көрдүңүздөрбү? Бул чөнтөкчөсү турат. Анан биз кыйып келген бүчүрүбүздү акырын бул көзчөсүн мынакей кесип алабыз. Ичинде 2 точка турат. Бул камбий. Точка прикосновениясы 2 точка камбий. Ушул 2 точка көрүнүп туруш керек. Тура ушул камбийди тура кесип алсак, бул көчөттүн өсүшү да жакшы болот да. Ушул камбий барып, могу чөнтөкчөнүн ичине кирип мондай. Мына мен салдым, көрдүңүздөрбү? Чөнтөкчөгө. Мондай кылып туруп анан бул даярдап алган пленка менен байлайбыз. Үстү менен асты тең болду. Анан даяр пленкабыз менен астынан үстү ылдый байлайбыз. Байлаганда асты жагынан 2 жолу ороп алабыз. Мондай кылып, анан үстүнөн 2 жолу эмес, 3 жолу ороп, катыраак байлап, тартып, мынтип туруп мына чегилип байлап коебуз. Болду. Ушул куйрукча өсүп чыгыш керек да. Ошондо эне тамыр асты жапай болсо, үстү сартовой көчөт болуп чыгат. Биз кыйыштырган көчөттүн аты Боровинка. Эмки жылы ушул көчөт күзгө чейин 1 жылдык метр ой болуп, 1,5 метрге чейин өсүп чыгып көчөт болуп даяр болуп калат да. Бир көчөткө бир эле болот. 2ден 3ден кылганда болбойт. Бир көчөт болду, могу көчөт. Көрдүңүздөрбү? Бул көчөттөрдү көп масштабта жана 10 000, 20 000 көчөт жасаганда ушул ыкма менен жасалат да. Биз жасаган ыкмабыз бул приклад деп айтылат. Экинчи ыкмасы бар, Т-образный деп айтылат да. Т-образный мындай тилип туруп, мындай тилет дагы. Бул ыкма кичине оорураак. Бирок мунун 100% өсө турган кепилдиги бар. Бычак өтө курч болуш керек да. Бул жана медицинский бычактарда эле аябай курч болуш керек. Ошондо Т-образныйга мындай кылып салабыз дагы. Т-образныйдыкы 2 жагынан мынтип жагып калат. Ошон үчүн бул эмеси 100% кепилдиги бар деп айтылат да. Бирок бул ыкма убакытты көбүрөөк талап кылат да. Кайрадан кийинки эфирде жолукушакты, жакшы туруңуздар. Көрсөтүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номери 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында даярдалды.